Мурдагыдай балдар бээрден окуп алып тест тапшыруу үчүн Бишкекке барып жүрүп отуруп, бул жерден түштүк аймак боюнча ошол жерден. Алыскы чет өлкөлөрдөн билим алууну каалаган жаштар үчүн Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин базасында TOEFL тапшыруу үчүн тест борбору ачылды. Иш-чарага Ош шаарындагы билим берүү ишмердигин жүргүзүп жаткан орто мектептердин жетекчилери жана бүтүрүүчүлөрү, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип катышты. Коноктор тест борбордун материалдык базасы менен таанышып чыккандан кийин Аз Консультанч компаниясынын башкы директору тест борбордун ачылышы менен алыскы чет өлкөлөрдөн билим алуунун баштапкы шарттары менен тааныштырды. Бизге кайсыл жерде ачыш разница жок болчу. Экинчиси, биз өзүбүздүн каражатыбызга бул нерсени ала алмак эмеспиз. Анан биз издеп баштадык. Кайсы университет, кайсы мекеме бизге ушул жабдыктарын, компьютерлерин, ушул эмесин берет деп. Анан биз 2-3 университетке бардык, 2-3 школага бардык. Аягында ушул Кыргыз-Өзбек университети бизди жакшы тосуп алган үчүн, бизге ушу шарттарды түзүп берген үчүн, анан биз бул баардык нерселердин сүрөттөрүн, характеристикаларын компьютерлерден Америкага жибердик. Анан алар карап туруп, булардын жабдыктары жакшы экен, биздин талапка жооп берет экен деп, анан аккредитацияны именно ушул университеттин үстүнө берди. Алыскы чет өлкөлөрдөн билим алууну каалаган жаштардын аркы татаалдыктарга туш келип жатканына күбө болгон Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин эл аралык байланыштар жана инвестиция департаменти Аз Консультанч тест борбордун ачылышын колго алган. Деги эле жалпы университет боюнча бүгүнкү күндө биз эл аралык байланыштарды мындан тышкары Түрк кеңешинин Түрк университеттер биримдигине кирдик. Бул деген сөз бизге бүгүн Түркиянын 40 университети өзүнүн эшигин ачып жатат. Биз Россия, Кыргыз техникалык вуздар, окуу жайларынын консорциумуна кирдик. Бул деген сөз Россияда 27 университет биздин окутуучулар, студенттер үчүн эшигин ачып жатат да. Биз быйыл ушундай чоң иштерди аткардык. Жакында биз Кыргыз-Казак жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форумуна катыштык. Эми бул деген сөз биз Казакстандагы жогорку окуу жайларга биздин окутуучулар, студенттерди жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк алдык. Себебиден де мурда билесиз да, бирден келишим түзүп ар бир университеттер менен иштөө кыйыныраак. Анан бир ушундай ассоциацияларга, альянстарга кошулсак, университет кошулду, ушуну менен ал баягы чоң бир мүмкүнчүлүктөрдү жаратып атат да. Бул жерде биз ошол жакында ошол Түрк кеңешинин университеттер биримдигинин алкагында Орхун программасы иш жүзүнө ашып жатат. Бул программа ошол Кыргызстандагы, Казакстандагы, Түркиядагы жогорку окуу жайларга биздин окутуучулар менен студенттерди жөнөткөндө дагы ушул 6 айга чейин узак мөөнөткө жөнөтүү, тажрыйба алмашуу боюнча ошол программаны жакында биз кабыл алып, ушулга квоталарга алууга жетишип жатабыз. Кудай буйруса, 2-чи семестрден баштап биздин студенттер жана окутуучулар Түркиянын окуу жайларына барып, окуп, стажировкадан өтүп келет деген жакшы максаттар иш жүзүнө аша баштады. Мына ушундай максаттардын бири бүгүнкү биздин TOEFL тест центр борбору. Тест борбордун ачуу аземи келген коноктор менен уюштуруучулардын ортосундагы суроо жооптор менен уланды. Перизат Абдуллаева, Дарбан Алачиев, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин маалымат кызматы.